Кааса Миң долбоорунда өлкөнүн электр энергиясынын экономикалык мүмкүнчүлүгү кенен. Долбоордун жалпы наркы 1 миллиард долларды чапчыйт. Анын 233 миллиону Кыргызстанга бөлүнөт. Өлкөдөгү курулуш иштерине Ислам өнүктүрүү банкы 50 миллион, Дүйнөлүк банк 45 миллион доллар жана Европанын инвестициялык банкы 70 миллион евро насия түрүндө өкмөткө бөлүп берген. Бул карыз электр энергиясын экспорттоодон түшкөн каражаттын негизинде төлөнөт. Калган чыгымды Кыргызстандын улуттук электр тармагы өзү каржылайт. Проектісін турецкая компания Миташ деген түрк компаниясы ұтып алған. Азыр долбоор боюнча бүт чиймелер бүтүп, трассасы айыл өкмөттөр менен, жергиликтүү кеңештер менен, райондук кеңештер менен уже талкууга алынып, макулдашылып бүттү. Бул ишин баштаганы жатабыз да. Түрк мамлекетинен уже 200-ге жакын контейнер келди. Куруу шаймандары, эмелер уже келип базага түштү уже бизге. Буйруса жакын арада бир айдын ичинде баштайбыз. Кааса Миң долбоору үчүн өлкөдөгү 3 ири, Токтогул, Үч Коргон жана Ат башы ГЭСтери реконструкциялоодон өтүүдө. ГЭСтер толук кандуу иштесе, Кыргызстан Кааса Миң долбоорунун алкагында жай мезгилинде электр энергиясын эч тоскоолдуксуз экспорттой алат. Өндүрүлгөн электр энергияны сатуу май айынан сентябрга чейинки аралыкты камтыйт. Дал ушул убакта жергиликтүү пайдалануучулардын саны кескин азайып, өндүрүлгөн электр энергиясынын кубаттуулугу 2 эсе чыңдалат. Бул мезгилде экспорттоо долбоордун бардык өнөктөштөрү үчүн ыңгайлуу экенин адистер белгилейт. Жайкы мезгилдердеги биздин Кыргызстан энергетикасындагы ашча болгон электр энергияны жана Тажикстандан болгон ашча электр энергияны Афганистан, Пакистан мамлекеттерине май айларынан баштап сентябрь айларына чейинки ошол ашча электр энергияны биздин ошол ашкан электр сатууда максаты негизгиси. Анан бул жерде, бул проектиде 3 банк катышат. 456 чакырым аралыкка тартылуучу жогорку чыңалуудагы линия өлкөнүн түштүк аймагындагы 5 шаар, 45 айыл өкмөт жана 1 токой чарбадан өтөт. Учурда долбоорлоо иши жыйынтыкталып, керектүү жердин баары трансформацияланууда. Көлөмдүү линияны курууда тендерден уткан Митаж Энерджи түрк компаниясынын 200 контейнер материалы келген. Пандемия жумуштун башталышын кечеңдетүүдө. Алай деген подстанциябыз бар, бул Кызылкыяда жайланышкан. Значит, бизге ошо узловойдон тактадан келгенден кийин 220 алайга келет, Кызылкыяга. Кызылкыядан дагы 221 линиябыз кетет, дагы мына Баткенге барат. Баткенде 220 киловатттык подстанция электр түйүнүбүз бар. Ал жерден дагы бөлүнүп, Лейлек районуна чейин кетет. 500 киловатт жогорку чыңалуудагы электр энергиясы Датка подстанциясынан алынат. Ал үчүн көмөк чордонго негизги баскыч орнотулат. Кааса Миң долбоорун ишке ашыруу 2016 жылы башталган. 2023 жылы аяктоосу мерчемделүүдө. Кыргызстан жана Тажикстан Афганистан менен Пакистанга жыл сайын 1300 киловатт электр энергиясын сатат. Анын тең жарымын Кыргызстан экспорттойт. Наркы жергиликтүү тарифтен 4 эсе жогору бааланат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, Ош ТВ. Кааса Миң долбоорунун эң негизги максаты жайкы мезгилдердеги биздин Кыргызстан энергетикасындагы ашча болгон электр энергияны жана Тажикстандан болгон ашча электр энергияны Афганистан, Пакистан мамлекеттерине май айларынан баштап сентябрь айларына чейинки ошол ашча электр энергияны биздин ошол ашкан электр сатууда максаты негизгиси. Анан бул жерде, бул проектиде 3 банк катышат. 3 банктын бирөө Ислам банкы, бирөө Дүйнөлүк банк, анан Европалык банктар бул үчөө ошол долбоорду каржылашат. Азыркы кездерде ошол булардын конкурсуна Митаж Энерджи деген түрк компаниялары уткан. Азыркы кезде долбоорлоо, проектлөө иштери жүрүп жатат. Бул проектинин биздин мамлекеттен өтө турган электр энергия өтө тургандын аралыгы узундугу 450 километр, 50 километр Жалал Абад областынан өтөт. Калган 400 километр Ош жана Баткен областы, Ош шаарынын территориясы аркылуу ошол өтөт. Бул жерде 450 километр и подстанция
500 датка көмөкчү ордонунда бир выключатель коюлат. 500 киловольттук ушул выключательден алып туруп биздин Баткендеги Тажикстан менен чек арасына чейинки жеткирүү ошол курулуш долбоорду ишти аткаруу. Азыркы кездерде анан биздин Ош ПВСтин Ош жогорку чыңалы биздин максатыбыз ошол долбоор иш башталганга чейин жерлерди трансформациялоо иштери жүрүп жатат. Азыр баардык ошол 2 область бир шаардан 43 айыл өкмөттөн өтөт, бир Токой чарбасынан 5 шаардан өтөт бул линиябыз. Анан ошол иштерди азыр трансформациялоо иштери уже жүрүп жатат да. Биз айыл өкмөттөрдөн ушулардан алып. Долбоорлоо иши качан аяктайт? Бул жолду качан? Эми азыр мына быйылкы жыл баягы дүйнөлүк пандемияга байланыштуу кичине иштерибиз токтоп, баягы биздин утуп алган подрядчиктердин көбү алар өздөрүнүн мамлекет Турция мамлекетинен болгондуктан алар ал жакка кетишти. Бирок ошол кезде да буга чейинки 125 километр боюнча лотторду уткан компания ошол эле Миташ Энерджи азыр бүт материалдар даярдап, азыр уже бул жака Ошко жүктөр келип атат, материалдар, запчасттар. Азыркы кезде 65ке жакын вагон материалдар келип, ошол Баткенде ар базаларына келип түштү. Азыр муну эгерде иш башталып өзү долбоордун срогу 2 жыл. Бирок бул жерде дагы толук кандуу ишке ашыш үчүн ал үчүн дагы мына калган мамлекеттерде дагы иштер бүтүш керек. Ошол эле Тажикстанда, ошол эле Афганистан, Пакистанда дагы бардык 4 мамлекетте бүткөндөн кийин анан толук кандуу иште жатат деп эсептесек болот да. Анан маалыматыңыз болсо, эгер андан түшкөн каражат канчалык, кайсыл жакта тармак коротулат, кандай тарзде болот? Эми бул жерде негизгиси ошол жай мезгилинде баягы кымбат сатуу да, максат кымбат сатуу. Бирок канча эметкен анда менде эме жок да, пока жок, маалымат жок. Анан бирок негизи ошол жайында жакшы эле болот го, мамлекетибизге жакшы эле пайда түшөт. Электр түйүндөрүн электр энергиясы менен камсыз кылган жер, камсыз кылыш үчүн ушул жерден управление кылабыз. Ушул жерден бардыгын көрүп, кайсы жака мамлекети кандай болуп атат, ошону көрүп турабыз. Мисалы үчүн биздин Ош областынын өзүнө эле мына келе турган болсок, өзүңүздөр билесиздер, датка 500 500 киловатттуу подстанция курулган Жалал-Абадта. Ошол жерден бизде 2 линия менен 220 линиясы келет. Аба чабалгысы менен узловой деген подстанциябыз бар, мына Оштун четинде. Ошол жерге келет. Бул жерден анан распределение болуп кетет. Алай деген подстанциябыз бар, бул Кызылкыя да жайланышкан. Значит, бизге ошол узловойдон тактадан келгенден кийин 220 Алайга келет, Кызылкыяга. Кызылкыядан дагы 221 линиябыз кетет, дагы мына Баткенге барат. Баткенде 220 киловатттык подстанция электр түйүнүбүз бар. Ал жерден дагы бөлүнүп Лейлек районуна чейин кетет. 110 киловатт болуп, ал жерде мына Лейлек районуна. Эгерде бизде бул жактардан электр жабдуусу менен берүүлөр кыйындалып же болбосо авариялык өчүүлөргө келсе, биз Тажикстандан алып турабыз. Мына Пролетарский деген Тажикстан подстанциясы бар, ошол жерден алабыз. Илгери бизде мына линиялар неме болуу электе, биз ошо Тажикстандан алып турчу элек. Лейлек району, Баткен областы, ошол жактан алып тажиктер менен байланыш эле. Анан кийин бул жерден мына Кызылкыя деген жерибизде, Кызылкыядан уже Кадамжай деген Кадамжайга барат. Кадамжай, анан Кызылкыя, Нокат, анан основной дагы бир источнигибиз бар. Бул биздин өзүбүздүн Жалал-Абадтан келет мына. Жалал-Абад деген подстанциябыз, Төрөбаева деген подстанциябыз бар. Төрөбаевадан келип Кара-Сууга келет дагы. Кара-Суудан экинчи жагынан Ошко келип турат. Биринчи жагынан Даткадан прямой келет турган жери бар, экинчи жагы Жалал-Абадтан через Жалал-Абад келип, бул жерде эки жактан питание турат да. Анан бул жагы акырына чейин мына Кытайга өтүп кете турган линиябыз бар, мынакей Нура деп турат, Нура. Сарташ деп, мына Ош ТЭЦ
жылуулук борборунан кеткен аба чабалыбыз бар. Сарташ караттагы андан нары 35 киловольт менен Кытайга чейин өтүп кетет. Кытайга бир линиябыз бар. Ошол эң негизгиси 3 облусту тең камтыйт да тургундардын баарын, эки область, эки область. Эки область. Баткен менен Оштуку. Анан Жалал Абад электрден Ош шаары, анан Ош область ошол.